Баалар өсүп жатат. Бул көйгөй азыр Кыргызстандын эле эмес, коңшу өлкөлөрдүн жарандарында тынчсыздандырууда. Бул негизинен Украинадагы согушка байланыштуу. Анын кесепеттеринен улам товарлардын айрым түрлөрүнө баалар бир топ жогорулады. Бирок кыргызстандыктар өзгөчө кооптонушу керек. Анткени ЕЭБ өлкөлөрүнүн арасынан 2021-жылы Кыргызстанда гана баалардын эң жогору өсүшү байкалат. Эмне үчүн баалар көтөрүлүп жатат? Дагы эмне кымбаттайт? Биздин жашообузга кандай таасир этет? Ушул суроолордун жообун бул материалда билүүгө аракет кылабыз. Менин атым Айгерим жана бул баштан башта. Биз Инстаграмда сурамжылоо жүргүзүп, окурмандарыбыздан баанын көтөрүлүшүн байкашканбы? Жана кайсы азык-түлүк өзгөчө кымбаттаганын сурадык. Жыйынтыгында кымбаттаган азыктардын биринчи саптарын кумшекер, өсүмдүк майы, сүт азыктары жана ун ээледи. Украина менен Россиянын ортосундагы согуш башталгандан бери кумшекер дээрлик 25%, ун 15%, ал эми күн карама майы 10%га кымбаттады. Баалар пандемияга чейинки мезгилден бери көтөрүлүп келет. Келгиле акыркы 3 жылда азык-түлүктүн баасы кандай өзгөргөнүн карап көрөлү. График орточо баанын ай боюнча кандай өзгөргөнүн көрсөтөт. Баанын эң жогорку чегине көңүл буруңуз. Биринчиси 2020-жылдын апрелинде, пандемиянын башталышында болгон. Экинчи эң чоң секирик ошол эле жылдын күз айында болгон. Ал начар түшүм жана чек аралардын жабылышынан улам болгон. Ал эми 2022-жылдын март айындагы секирүү пандемиянын деңгээлине жеткен жана эксперттердин айтымында андан да ашып кетет. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, орто эсеп менен 3 жылдын ичинде социалдык маанилүү бардык азык-түлүктөрдүн баалары 47%га өскөн. Бул тизмеге нан, жашылча жемиштер, жумуртка, ун, эт жана башка товарлар кирет. Бул убакыт ичинде баарынан көп картошка кымбаттап, дээрлик 166%га көтөрүлдү. Өсүмдүк майы жана буудай 90 жана 80%га кымбаттады. Эмне үчүн баалар көтөрүлүп жатат? Кыргызстан импортко абдан көз каранды. Ал эми Орусия кумшекер, ун жана күн карама майы боюнча эң ири импортер болуп саналат. Дал ушул продукциялар эң көп кымбаттады. 2022-жылдын мартында Орусия дан азыктарын жана кумшекерди экспорттоого тыюу салат. Мунун фонунда эл массалык турдө товарлар сатып алып баштады. Ал эми сатуучулар суроо талаптын жогору болгондугуна байланыштуу бааны көтөрө башташты. Келечекте баалар кантип көтөрүлөт? Эсиңиздерде болсо, 2021-жылы күзүндө Кыргызстанда түшүм начар болгондуктан азык-түлүк кымбаттаган. Начар болгонунун себеби жер сугарууга суунун жетишсиздиги. Мындай абал быйыл да кайталанышы толук ыктымал. Токтогул суу сактагычында акыркы маалыматтар боюнча былтыркы жылга салыштырмалуу суунун деңгээли 35%га азайып, учурда 8 миллиард куб метрден бир аз ашты. Эгерде суу 6-7 миллиардтан төмөн түшсө, Токтогул кесинин токтоп калышына алып келет. Эгерде өзүбүз азык-түлүктү өндүрө албасак, анда башка өлкөлөрдөн көбүрөөк импорттоого туура келет. Ал эми сом арзандаса, Кыргызстан чет өлкөлөрдөн продукцияны сатып ала алабы? Эмне үчүн сом түшүп жатат жана мындан ары дагы түшө береби? То есть две причины: плюс девальвация рубля и плюс безработица. И это вызовет всю девальвацию сома, потому что наш сом, курс поддерживает приток валюты из-за границы, то есть в основном вот из-за России. Чем меньше валюты, тем слабее сом. Сейчас сом держится, потому что у нас есть резервы Нацбанка, там 2,5-3 миллиарда долларов, но бесконечно Нацбанк не сможет удерживать курс, потому что каждый месяц будет приходить меньше валюты, и давление на сом будет увеличиваться, из месяца в месяц. Чем выше давление, периодически Нацбанк, возможно, будет спускать курс. То есть, скорее всего, курс сома будет обратно падать. То есть это вопрос просто постепенно, во времени это будет происходить, а не разом. Макул. Бирок азык-түлүк менен азыр эмне кылабыз? Канттын баасы акырындык менен төмөндөдү жана согуштун башталганга чейинки баасына келди. Ал эми бул согуш качанга чейин улана тургандыгы белгисиз. Ошондуктан суроо туулат. Биз келечекте таппай кала турчу азык-түлүктү камдап алуу керекпи? Айыл чарба министри Акылбек Жаныбековдун айтымында, Кыргызстанда эгиндин, кумшекердин запасы бар. Жакынкы жарым жылда азык-түлүк жагынан көйгөй болбойт. Ошондой эле президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен мамлекеттик материалдык резерв фондусунан 1000 тонна кумшекер жана 500 тонна өсүмдүк майы чыгарылды. Эми бизде, кыргызстандыктарда, дүрбөлөңгө түшүүгө негиз жок. Элдер өзү жараткан толкундануу үчүн гана баалар өсүп жатат. Андыктан биз сиздерди тынчтанууга жана кумшекерге окшоп сатуучуларга бааны жасалма түрдө көтөрүүгө негиз бербөөнү чакырабыз. Эми бул продукцияларды экспорттоо Орусиянын айыл чарба министрлигинин уруксаты менен ишке ашат. Дүрбөлөң болгондо азык-түлүк камдап алдыңызбы?
комментарийге жазыңыз жана бул видеону жакындарыңыз менен бөлүшүңүз.